Саламатсыздарбы, Лондондон түз эфирде BBC Кыргыз кызматы, студияда Акчолпон Койчиева. Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Өкмөттүк мекемелердин жарым-жартылай жабылышынан улам кеч жасалган улуттук кайрылуусунда президент Трамп республикачылар менен демократтарды биримдикке үндөдү. Британ паспортун алуу үчүн атуулдук сынагынан өтүүгө кылмыштуу топтор жардам берип миңдеген фунт акча алышкан. Угандалыктарга ВИЧ инфекциясынын тарыхын окутуу үчүн дары-дармектен жасалган көркөм чыгармалар көргөзмөсү ачылды. Президент Дональд Трамп жалпы улутка кайрылуусунда республикачылар менен демократтар партиясын эки ортодогу келишпестиктерди жоюуга чакырды. Конгресс чоң жумушка жарагандыгын, же болбосо туңгуюкка кептелгендигин тандап алышы керек. Бирок Мексиканын чек арасын бойлото дубал баары бир курулат деп айтты Дональд Трамп. Ал ошондой эле айдын аягында Түндүк Кореянын лидери менен жолугаарын билдирди. Президенттин кайрылуусунун артка жылдырылышы өлкөдөгү саясий абалдан кабар берет. Алгач демократтар өкмөт ишин жарым-жартылай токтотуп турганда, Дональд Трамптын Конгресске кайрылуусун артка чакыртышкан. Биз саясий өч алууну, карама-каршылыктарды четке сүрүп, байланышты бекемдөөгө, бир пикирге келүүгө жана жалпы жыргалчылыктарга кучак жайышыбыз керек. Бирок 2 жылдан кийин айрым сынчылар Трамп мырзаны Американы бөлүп жаруучу президент деп аташты. Көп демократтардын реакциясы орундуу болчу. Жыйынга Трамп башка да конокторду чакырган. Алар мыйзамсыз мигранттардын колунан каза тапты деген айрым адамдардын жакындары. Аны менен убада кылынган Мексика менен чек арасына акча бөлдүрүү. Дубал курулат. Бул Америка биринчи болот дегендей кайрылуу болчу. Бирок Трамп мырза маанилүү эл аралык жарыя катары Түндүк Корея лидери менен экинчи саммит өтөрү тууралуу билдирди. Төрага Ким менен кайрадан 27 жана 28 февралда Вьетнамда жолугушабыз. Кайрылууга жооп кылып, демократтар мекемелердин жарым-жартылай жабылышына байланыштуу катуу сындарын айтышты. Саясий кызыкчылыктарды көздөп, федералдык кызматкерлерибизди колдонуу бул уят. Өкмөт ишин токтотуусу АКШ президенти ойлоп тапкан амал. Учурда президент Трамп Вашингтон менен да, эл аралык деңгээлде да байланышты бекемдей аларын көрсөтүүсү керек. BBC'nin жашыруун изилдөөсүнүн жүрүшүндө Британиянын атуулдугун алуу үчүн сынактарды алдоо жолу менен тапшырууга жардам беришкендиги үчүн уюшкан топтор миңдеген фунт акы алып тургандыгы белгилүү болду. Британия атуулдугун же мөөнөсүз туруу укугун алууга арыз берген чет өлкөлүктөр Британиянын тарыхы, маданияты жана мыйзамдары боюнча суроолорго жооп беришет. Ушундай сынактардын биринде кылмыштуу топтор суроолордун жоопторун айтып туруу үчүн атайын аппараттарды колдонушканы жашыруун камерага тартылган. BBC'nin кабарчысы Гай Лин баяндайт. BBC'nin кабарчысы кылмышкерге акча карматты. Бул киши Британ паспортун алуу ишинин өзөгүн түзгөн атуулдук экзаменин алдоо жолу менен өтүп кетүүгө жардам берет. Мигранттар бул абройлуу колледжде Британияда жашоо деген сынакка даярданат. Алар Британ паспортун алуу үчүн Британиянын мыйзамдарын жана тарыхын билүүсү керек. Бирок бул сынакты тапшырган 5 кишинин бири сөзсүз өтпөй калат. Ошондо бул кылмыштуу топтор кийлигишет. Бул эмнени билдирет? Өзүнүн чет элдик паспортун колдонуп, биздин иликтөөчүбүз Британиянын ички иштер министрлигинин веб-сайты аркылуу сынакка катталды. Кылмышкерлер ага Bluetooth менен иштеген кулакчын менен мобилдик телефон беришти. Экзамен тапшыруучулар борборлордо кулакчын аркылуу берилген суроону угушат. Кылмышкерлер так ушул жагдайды пайдаланып кетүүдө. Кулакчын менен берилген суроону жана анын бир нече жообун угуп, туура жоопту айтышат. Биздин иликтөөчүбүз тест тапшыруу борборуна барды. Анын буюмдарын эч ким текшерген жок. Ал тестти баштады. Bluetooth кулакчынды кулагыма сал дешти. Кулакчын аркылуу суроолорду укту. Мага жоопторду айтып жатты. Мисал үчүн, 3-чү суроого C деп жаз, 4-чүсүнө D жообу туура деп кулагыма шыбырап жатты. Алар муну мыкты өздөштүрүп алыптыр. Бир нече мүнөттөн кийин ал тесттен өтүп сертификат алды. Эми паспортко тапшырса болот. Ал эми сыртта кылмыштуу топта сүйүнүп жатты.
Башкалар дал ушундай ыкма менен өткөнүн угуп жаттык. Ички иштер мекемеси бул маселени тез арада текшериши керек. Канчалаган британ жараны бул сертификатты алдоо жолу менен алды. Бир нече миң кишиге жетиши мүмкүн. Бул акылга сыйбаган нерсе деп айтты иммиграция кызматкери. Ички иштер министрлиги билдиргендей, тесттен алдап өтүү учурларына өтө чоң маани берилет. Сынак борборлору мындай учурлар кайталанбашы үчүн чукул чара көрүшү керек. Далилдер табылса, бул иш тергелип тийиштүү чаралар көрүлөрүн айтты. Менин атым Гайлин, BBC'нин кабарчысымын. Биз байкоо салган кылмыштуу топтун эмей суроолорго жооп берчү учуру келди. Сиз миңдеген фунт акчага Bluetooth аппаратынын жардамы менен Британияда жашоо сынагын тапшырууга жардам берип келдиңизби? Жок, мен бул борбордо жөн гана тренингтерди өткөрөм. Эң кызыктуусу биз баардыгын жаздырып калдык да. Бул тренингтерди өткөргөн борбор. Сиздерди камерага жашыруун түрдө жаздырып алдык. Билбейм. Сиз кылып жаткан иш Британиянын жарандык системасына доо кетирип жатканын түшүнөсүзбү? Менин бул жерде окуучуларым бар. Мен жөн гана тренинг өткөрөм. Бул топ иш үстүндө кармалды. Башкалары мындай ишин улантууда. Ички иштер министрлиги катуураак чара көрчү учур келдиби? Сиздер көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларын көрөлү. НАТОго мүчө мамлекеттер Македонияны уюмга 30-чу өлкө катары кабыл алууга жол ачкан келишимге кол коюшту. Македония өлкөсүнүн аталышы боюнча талаш талкууга аралашкан Греция өлкөнүн НАТОго кошулушуна макулдугун билдирген. Венесуэланын аскер күчтөрү өлкөнүн Колумбия менен чек арасындагы өтмөктү тосуп койду. Венесуэладагы оппозиция бул жол аркылуу эл аралык гуманитардык жардамды алып келүүнү пландап жаткан. Тиендитас көпүрөсүнө танкерди жана жүк контейнерин токтотуп коюшту. Мадуро бул жардамдын артынан Америка кирип келет деп андан баш тартты. Үстүбүздөгү айдын соңунда өтө турган Оскар салтанатында расмий алып баруучу болбой турган болду. ABC каналы тандаган куудул Кевин Харт гейлерге каршы бир нече жыл мурун жарыялаган билдирүүлөрүнө байланыштуу сын пикирлерден улам салтанатты алып баруудан баш тартты. Мындан 40 жыл илгери 1979 жылдын 1-февралында сүргүндө жашаган динаятчы Аятолла Хамейни туулуп өскөн мекени Иранга кайтып келип, өлкөнү жана анын жакынкы чыгыштагы ролун өзгөрткөн революцияны ишке ашырууга жардам берген. Ирандын батыш өлкөлөр менен байланышы түп тамыры менен өзгөрдү. Аятолла Иран Ислам Республикасынын улук лидери болуп калды. Ал окуяларга дүйнөлүк жаңылыктар боюнча редакторубуз Джон Симпсон күбө болгон. Ирандагы ислам инкылабы тарыхтагы эң маанилүү окуялардын бири. Шах Мухаммед Реза Пахлави бийликте болгондо Иран батышка жан тарткан мамлекет болгон. Бирок өлкөдөгү ири мунай зат байлыгы паракорчулукка жана толкундоолорго алып барды. Монархиялык бийликке каршы нааразылык акциясы 1 жылга созулган. Аятолла Хамейни толкундоолор башталганда Францияда бозгунда болгон. Ал шахтын бийликтен кетишин талап кылган. Көп өтпөй рак оорусу менен алышкан шах чет өлкөгө качып кетүүгө аргасыз болгон. Сэр Дэвид Редвей ислам инкылабы учурунда Британиянын Ирандагы элчилигинде дипломат болуп иштеген. Инкылап учурунда эмне болуп кетерин эч ким билген эмес. Ирандыктардын көбү да инкылаптан кийин абал кандай өнүгөрүн билген эмес. Аятолла Хумейнинин Иранга кайтып келиши батыш өлкөлөрүнө сокку болгон. Биполярдык дүйнөдө биринчи жолу радикалдуу ислам саясий аренада пайда болду. Инкылап учурунда тартылган сүрөттөр бүгүн да көптөрдү таң калтырат. Көчөлөргө эл топтолуп калган. Айрымдар инкылапты тарыхтагы эң чоң демонстрация катары аташат. Миллиондогон, балким 3 миллионго чукул тургун көчөгө чыкса керек. Ошондон бери Иранды динаятчылар башкарып келет. Алар өзгөчө аялдардын укугун тебелеп келгени айтылууда. 2009 жылкы президенттик шайлоодон кийин гана динаятчыларга каршы күч пайда болду. Ирандагы жаңы каршылык акциялар Жашыл инкылабы деген атка конгон. Демонстрациялар диний жетекчиликке сокку болду. Бирок динаятчылар демонстрацияларды күч менен басып койду. Иранда BBC Перс кызматынын берүүлөрүнө тыюу салынган. Бирок миллиондогондор жолун таап, BBC-ни көрүшөт. Рана Рахимпор
пресс кызматынын алып баруучуларынын бири. Өзгөрүүнү эңсегендер арбын. Бирок ошол өзгөрүүнү каалаган жаштарды уюштурган саясий күч жок. Дал ошол себептен коррупция кеңири жайылганына карабастан дагы бир ыңкылап болот деген пикирге кошулбайм. Өлкөнүн экономикасы солгундап кеткен. Ошентсе да заманбап Иран жагымдуу жана жашоосу жайбаракат өлкө. Ирандыктар бийликке каршы чыгуудан коркушат. Калыптанган системадан улам динаятчылар 40 жылдан бери эч өзгөрүүсүз бийликте отурушат. Уганда ВИЧ инфекциясы менен СПИД илдетин ооздуктоодо ийгиликке жетишкен өлкөлөрдүн бири. Уганданын улуттук музейинде бул илдеттин тарыхы боюнча көргөзмө ачылды. 1980-жылдардан бери ВИЧ инфекциясына чалдыккандар азайса дагы, жаш муун анын коркунучу тууралуу билбей калбасын деп активисттер ишин улантууда. Проскевин Налубова 1991-жылы ВИЧ илдетине чалдыккан. Ал аталган вирустун айынан бир баласынан жана бир нече жакын инсанынан айрылган. Каза болгон айрым курбуларымдын сүрөттөрүн көрдүм. Эгер мен көз жумсам, көргөзмөдө менин сүрөттөрүмдү да көрүшүп, мен тууралуу эстеп турушат. Көргөзмө өткөн учурдагы окуяларды, анын ичинде 20 жыл мурунку жергиликтүү шайлоодо Проскевинге болгон кол салууну эске салат. Адамдар келишип, силер айыкпайсыңар, силер ВИЧ илдетине кабылгансыңар, кеткиле деген. Силер бул жерде турсаңар, биз добуш бербейбиз. Силер ВИЧке чалдыккансыңар, силер баары бир өлөсүңөр деп айтышкан. Угандада ВИЧ илдети алгач 1982-жылы катталган. Бийлик жана таасирдүү лидерлер жүргүзгөн ийгиликтүү үгүт иштеринде илдет менен күрөшүү мүмкүн болгон. Илимий изилдөөчүлөр ага каршы дары чыгаруунун үстүндө иштешти. Уюштуруучулар ВИЧтин тарыхын көрсөтүү, келечек муунду андан сактануусуна мүмкүнчүлүк берет деп үмүт кылышат. Абдан натыйжалуу дарылоо аракеттери жүргүзүлгөн. Ошол дарылоо ыкмаларынын эң жакшысы бул музей. Ал келечекте жугуштуу оорулардын алдын алат. Жалпысынан ВИЧ илдетин жугузгандардын саны азаюуда. Бирок жаштар арасында ооругандар саны жогорулашы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Өткөн жылы эле 15 жаштан 24 жашка чейинки 15 000 адам ВИЧ илдетин жугузган. Анын негизги себеби маалыматтын жетишсиздиги жана жаштар жугуштуу оорунун аягы өлүм менен аяктаарын билишпегендиги. Мындай көргөзмөлөрдү айыл жеринде өткөрүп, ВИЧ, СПИД жөнүндө туруктуу музейлерди уюштуруу пландалууда. Жаңылыктан соңунда бир кызыктуу марафон тууралуу сюжетти көрө кетели. Бул Эстониянын Отепа аймагында өтүп жаткан Европалык сауна марафону. Дүйнөнүн ар тарабынан келген марафончулар 4 командага бөлүнүп, аязга карабай кар үстү менен бир саунадан экинчисине чейин чуркашат. Ар бир саунада 3 мүнөттөн турушу керек. Кыргыздар барса утуп коет беле? Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Kırgız.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиосу дагы уга аласыздар. Программасы ушу менен жыйынтыктайбыз. Лондондо команданын атынан сиздерге чоң рахмат. Бирин алып барган Акчулпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.